Соңкөлдө дрифт жасаган экс-мэрдин унаасы айып короого токтотулду. Соңкөлдүн жээгинде дрифт кылып саталык тармактарда кызуу талкууга алынган балыкчынын мурдагы мэри Султан Кермалиевдин унаасы айып короого токтотулду. Бул тууралуу ал өзү соц тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери унаасын тоо тараптан таап, административдик протокол түзүп, айып салган. Жол тандабас атайын токтотмо аянтка эвакуацияланды. Эскерте кетсек, Султан Кермалиев мэр болгону 2 жума иштеген. Ал дүйшөмбү күнү кызматтан алынган. Анын дрифт кылган видеосу социалдык тармактарга бөлүнгөн пикирлерди жаратты. Айрымдар кооз көрүнүш деп эсептесе, башкалар экологияга зыян келтиргенин жана эрежени бузганын айтышты. Когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Или вот каждый год в одном и том же месте скот пасти, вот это пастбище убивает. Ушчим биздин аталарыбыз көччү да. Бир жактан эки жакка жерге эс алдырып. УКМК ИГИЛ террордук уюмунун мүчөсү кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ИГИЛ террордук уюмунун жактоочусу кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Кыргызстандын 22 жаштагы жараны радикалдык үгүтчүлөрдүн таасири алдында уюмга колдоо көрсөтө баштаган. Ал Сирияга барууну пландап, ИГИЛ халифине ант берүү менен бир нече видео кайрылууларды жаздырган. Ал ошондой эле фейк аккаунттар аркылуу уюм тууралуу материалдарды, терроризмди ачык актоо белгилери жана террордук аракеттерге чакырыктар менен видео тасмаларды тараткан деп шектелүүдө. Кому? Кто? Халиф Исламского государства. Когда давал? Год назад. Через что давал? На видео снял, не отправлял. Вот твой телефон? Да. Так, где? На видео обозрение он открыл скрытое приложение. Здесь имеются все радикального характера материалы. Вот покажи, какое видео. Все вот эти. Все? نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Чечебаев дарыгерлер сабалган окуялардан улам Ички иштер министрлиги менен УКМКга кайрылды. Лязешь Турксан, да там пойди. Эй! Или что не могу? Травматолог. Сейчас подойди на наш состав. Сюда мне дать раскрыть. Какие буквы надо? Саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечебаев ооруканаларда дарыгерлер сабалган окуялардан улам Ички иштер министрлигине Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына кайрылды. Ал Фейсбуктагы баракчасына дарыгерлерге кол салууга күнөөлүү деп табылгандар жоопко тартылышы керек деген жазды. Дарыгерлерди сабаган адамдар жазасыз калып жатат. Эгерде биз ар намысты жана абийирди коргобосок, эң негизгиси медицина кызматкерлеринин коопсуздугун камсыз кылбасак, анда медиктерди жоготобуз. Мен Ички иштер министрине УКМКнын төрагасына
жумушуна кайрылам. Дарыгерге кол салган күнөөлүү адамды мыйзам чегинде жоопко тартуу зарыл. Биз бейтапты коштоп жүргөндөргө, саламаттыкты сактоо мекемелеринин медициналык бөлүмдөрүнө кирүүгө тыюу салабыз. Алар бейтапты алып келип, дарыгерлерге өткөрүп бергенден кийин сыртта жыйынтыкты күтүшөт, оорукананын ичине кирбейт деп жазды Чечейбаев. Мунун алдында улуттук госпиталда дагы бир дарыгер сабалган учур катталган. Социалдык тармактарда ага кол көтөргөн адам укук коргоо органдарынын кызматкерлери экени тууралуу маалыматтар чыккан. Ички иштер министрлиги ал адамдар милицияда иштебей турганын билдирди. Ага чейин аталган госпиталдын ординатору менен бейтаптын жакындарынын ортосундагы чыр талаштар кожораткан. Милиция дарыгерге каршы арыз түшкөнүн билдирген. Майда бейбаштык беренеси менен иш козгоп, сот 3 суткага камап койгон жана бул нааразычылык жараткан. Ординатор бейтаптын жакындары аны сабаганын, мээси чайкалып ооруканада жатканын билдирсе, экинчи тарап аны орой мамиле кылып, тилдеди деп милицияга кайрылган. Бул окуяга байланыштуу Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын жамааты билдирүү тараткан. Анда жамаат башкы прокуратура, ички иштер министрлигине, УКМКга кайрылып, окуяны бейтарап текшерип берүүнү өтүнгөн. Булак Азат. Эс алуучунун укугу тебеленбеши керек. Бакытбек Жетигенов Ысык көлдөгү эс алуу жайларды кыдырып чыкты. Президенттин Ысык көл облусундагы карам укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов Ысык көл районундагы бир катар пансионаттар менен эс алуу жайларын кыдырып чыкты. Текшерүүнүн жүрүшүндө президенттин пляж аймактарына кирүүнү камсыз кылуу жөнүндө жарлыгынын аткарылышы өзгөчө көңүл борборунда болду. Анткени ал жарандардын жеке мыйзамдуу жана эркин жетүү укугун камсыз кылууга багытталган. Өкүл пансионаттарда көрсөтүлүп жаткан кызматтар санитардык тазалык, куткаруучулардын ишин уюштуруу, суу скутерлери үчүн техникалык зоналардын жайгашуусу, перстерге жана жеке акысыз өтүүнүн мүмкүнчүлүгү боюнча жеринде баам салып, айрым кемчиликтерге катуусын айтты. Эс алуучу кардар эмес, бул жердин ээси, анын укугу тебеленбеши керек деген ал. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт. Бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урумбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. We'll be right back.